Баткенде 8 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталганын Баткен облустук ЖККБнын маалымат катчысы Бектемир Мамутов билдирди. Анын айтымында 22 ноябрь күнү саат 21:00 чамасында Баткен Ош жолунун 212 чакырымында Баткен районунун Жаңы Жер айылынын тушунда Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү кичи автобус менен Opel Vectra үлгүсүндөгү жеңил автоунаа кагышкан. Кырсыктан 8 адам каза болуп, жаракат алган 1 киши ооруканага жеткирилген, деди Бектемиров. Маалыматта каза болгондордун 6 Opel Vectra автоунаасында 2 кичи автобус экени айтылды. 6 киши Бужум айылынын тургундары экени маалым болду. Айылдаштардын айтымында алар Кадамжай районуна турмушка узап жаткан кызынын тоюна бара жаткан бир бүлөөнүн мүчөлөрү эле. Президент Садыр Жапаров бүгүн 23 ноябрда Арменияга иш сапары менен келди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчысынын учагы Звартноц эл аралык аэропортуна конду. Садыр Жапаровду Армениянын вице-премьер-министри Мигер Григорян тосуп алды. Аэропорттун флагштокторуна жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ЖКК мүчө мамлекеттердин мамлекеттик жилектери илинип, килем төшөлүп, ардак кароол тизилди. Эске салсак, мамлекет башчысы иш сапарынын алкагында ЖККнун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышат. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Буга чейин барыңыздар билгендей эле Айпера кызыбыз тууралуу сиздерге видео роликтерди чыгарып келгенбиз. Ошол видео роликтин аркасынан Кудай кааласа жарым миллиондой акча ошо банкка чогулуп калды же топтолду туугандар. Кудай кааласа эртең учуп кетиши турган болуп жатат азыр Индияга. Айпер кызыбыздын ден соолугу аябай начарлап баратканына байланыштуу азыр сиздерге ошо түз эфирге чыгып олтурамын. Ушул видеону баарына таратып коюуну унутпаңыздар туугандар. Ошо сиздердин аркаңыздар менен Кудай кааласа жарым миллиондой акча чогулду. Анын апасы да тынчсызданып, кече күндөрүн бери ошол звонок кылып мага ошол эртерээк барбасак кызым ооруп атат, кыйналып атат деп мага чалып кече күндөн бери айтып жатат. Ошол себептен туугандар шашылууга туура келди. Азыр ошол каражат дагы жетишсиз туугандар. Дагы да ошол реквизиттерге салып, ошол кызга деп жардамыңыздарды сала берсеңиздер болот. Туура өзүнө барып түшөт туугандар. Толук туугандар ошо 1 айдын аралыгында ушул дарыланыш керек болуп жатат экен азыркы учурда. Азыр ошо Индияга эле жетип алса, барып иншалла ошо дарыланып келет. Буюрса сиздерге дагы видеолорду чыгарып турабыз. Мен ошо сиздерге атайын срочно ушул видеону жаздырууга туура көрдүм. Анан каналга жазыла элек болсоңуздар, ушул кыз тууралуу маалыматты алып турабыз десеңиздер, анда ушул видеого бир дана лайк басып, жана каналыбыздагы подписаться деген кызыл кнопканы басып туруп, жандагы коңгуроочону да басып коюңуздар. Ушул маалыматтарды Полотбек Айдаркулов YouTube каналынан гана көрсөңүздөр анда туура болот туугандар. Ушул каналдан көрүп туруңуздар.